Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Аанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Маанайыңар жакшы болсо, баарыңар китеп дептерлериңерди даярдап, бүгүнкү адабий окуу сабагына көңүл бурабыз. Сабактын темасы жамандык эмнеден келип чыгат? Сабагыбыздын максаты жамандык эмнеден келип чыгаарын билишет, жумук боюнча түшүнүк алышат, балдар адептүүлүккө, ыймандуулукка тарбияланышат. Айткылачы балдар, жамандык эмнеден келип чыгаарын билесиңерби? Азаматсыңар. Жамандык бул алдамчылыктан, ачкөздүктөн, өз билгенин жасоодон, тил албастыктан келип чыгат, Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, мен силерге жамандык эмнеден келип чыгат деген тууралуу казак эл жумогун айтып берейин. Илгери бир адам токой ичинде жашаптыр. Андан эч бир жаныбар коркпой, аны менен адамча сүйлөшчү экен. Бир күндөрү баягы киши дарактын түбүнө келип жатса, куштардын баары ошол жерге түнөмөк болушат. Жаныбарлар менен куштар өз ара аңгеме куруп, бири-биринен «Бул дүйнөдө жамандык кандайча пайда болот?» деп сурашат. Ошондо каарга айтыптыр: «Жамандыктын баары ачтыктан келип чыгат. Курсагың ачып, жүрөгүң карайганда, туш келгенге урунуп эринип, эч кимдин сөзүн укпайсың. Ачарчылыктан биздин канча туугандар өлдү. Ошондуктан ач болбоонун камын ойлоо керек», деди каарга. Андан соң көгүчкөн сөз айтты. «Бай, менин билишимче, жамандык ачкачылыктан келип чыкпайт. Бири-бирин сыйлабастыктан болот. Эгер биз жалгыздан жашасак, анда эч ким менен ишибиз жок. Бирок биз экиден жашайбыз да. Өз жубайыңды жакшы көрсөң, чыр-чатак жок. Анын курсагын тоок кылып, кийимин жакшылап кийгизүүнү ойлоносуң. Ал бир жака учуп кетсе, кайра келгенче тынчың кетип жол карайсың. Келбей калса, издеймин деп жүрүп, бир нерсеге урунуп өлөсүң. Ошондуктан жамандыктын баары бири-бирин сыйлабастыктан келип чыгат», деди көгүчкөн. Андан соң жылан сөз алды. «Менимче жамандык ызакорлуктан келип чыгат. Эгер бири-бирибиз менен таттуу болсок, ызаланбас элек. Эгер бир нерсең көңүлдөгүдөй болбой калса, ыза болосуң да, ачууң келет. Ал эми ачууң келгенде эч кимди аябайсың. Бирөөлөрдү чагып алсам деп ойлой бересиң. Анан аны чагып аласың. Ал үчүн сени өлтүрүшөт. Ошентип, менин билишимче жамандык ыза көрүүдөн келип чыгат», деди. Эми кезек бугуга келип жетти. «Менин оюмча, дүйнөдө жамандык коркоктуктан болот. Эгер бир нерседен коркпосоң, иштин баары өз жайында болор эле. Мен күлүкмүн, күчтүүмүн. Кичинекей жаныбарларды мүйүзүм менен сүзүп чыгам. Чоңдордон качып кутулам. Бирок бактын бутагы кычыраса, жалбырак шуулдаса, ошондон элеңдеп качып жөнөйсүң. Качып баратып, жардан алыс кетип, учуп өлөсүң. Же ит кушка жем болосуң. Ошондуктан коркпош керек. Баатыр болуу керек», деди бугу. Ошондо булардын сөзүн угуп отурган киши мындай деди. «Ооба, баарыңар тең жамандыктын себебин туура айттыңар. Адам баласы, биз аны жакшы билебиз. Баарынан да бейилдин бузулушу жаман.
пейилибиз кең болсо, эч кимибиз жамандык иш жасамак эмеспиз. Балдар, көрдүңөрбү? Жомок кандай кызыктуу экендигин. Силер өзүңөргө кандай таасир алдыңар? Жамандык эмнеден келип чыгарын билдиңерби? Азаматсыңар. Силер дагы жомоктогудай ач көз, сараң болбогула. Антпесе, акылсыз бала болосуңар. Мен ишенем, силер андай болбойсуңар деп. Силер тил алчак, акылдуу бала болосуңар, Азаматсыңар. Андай эмесе, сабагыбызды бышыктайбыз. Сабакты бышыктап алуу үчүн төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Эң сонун, силер бардык суроолорго туура жооп бердиңер деген ишеничтемин. Эми үйгө тапшырма. Ар бириңер досторуңар жана башка адамдар менен болгон мамилеңерди чагылдырып, чакан дилбаян жазасыңар дагы эжекеңердин өздүк номерине жөнөтөсүңөр. Тапшырманы белгилеп алган болсоңор, кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.